Уланбек Эгизбаев 22-июлда Чолпон Ата шаарында ооруканада каза болду. Ал Ысык көлдөгү Акун пансионатында эс алууга барган жеринен сууга чөгүп, башка эс алуучулар тарабынан жээкке чыгарылган. 28 жаштагы Эгизбаевдин артынан ата-энеси, 4 эжеси жана кош бойлуу жубайы калды. Жакындарынын өтүнүчү менен маркумдун сөөгү экспертиза үчүн Чолпон Ата шаарынан Бишкекке жеткирилген. Учурда Уланбек Эгизбаев менен коштошуу зыйнаты өткөрүлүп жатат.